Ассаламу алейкум, Аллахқа иман келтірген мұсылман бір туғандар. Ислам дини туралы толық маалымат. Омар радиаллаху анху мындай деп айтты. Күндердің бірінде біз Аллахтың елчisi Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдың жанында отырған елек. Ошондо жаныбызга аппак кийимчен, чаштары кап-кара болгон bir адам келди. Анын кейпинде мусапырлык белги жок. Эч кимиз аны тааныбайт экенбиз. Ал келип эле Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жанына келип, тизесине тийгизип, жакын олтурду, колун сандарына коюп. Анан ал айтты: "О Мухаммад, мага ислам тууралуу айтып бер" деп сурады. Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам: "Ал-ислам ан ташхада ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах ва туқима ас-салаа ва ту'тия аз-зака ва тасума рамазан ва тахуджа ал-байта ин истатa'та илейхи сабила." Ислам бул Аллахтан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок экендигине жана Мухаммад анын элчиси экендигине күөлүк берүүң, намазды толук аткарууң, зекет берүүң, Рамазан орозосун тутууң жана күчүң жетсе Кабага барып ажылык кылууң деп жооп берди. Ошондо жанагы адам туура айттың деди. Биз анын суроо берип, кайра өзү тасыктап жатканына таң калдык. Андан кийин ал айтты: "Эми мага ыйман тууралуу айтып бер. Ыйман тууралуу кеңири айтып бер" деп сурады. Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам: "Ан ту'мина биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вал яумил ахир ва ту'мина бил кадари хайрихи ва шаррихи." Ыйман бул Аллахка, анын периштелерине, анын китептерине, анын пайгамбарларына, акырет күнүнө жана жакшылык менен жамандык тагдырдан экендигине ишенүүң деп жооп берди. Ал адам туура айттың деди кайрадан. Андан кийин эми мага ихсан жөнүндө айтып бер деди. Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жооп беретинде: "Ан та'будаллаха кааннака тарах фа ин лам такун тараху фа иннаху ярак." Ихсан деген бул сен Аллахты көрүп турганыңдай ага сыйынууң, ибадат кылууң. Сен аны көрбөсөң да Аллах сени сөзсүз түрдө көрүп турарын сезгин, билгин деп жооп берди. Андан кийин ал адам: "Кыямат качан болот? Кыямат качан болорун айтып бер" деди. Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам: "Мал мас'улу анха би а'лама мин ас-саил." Бул жөнүндө суралынып жаткан адам суроочу адамдан артык билбейт деп жооп берди. Ал адам: "Андай болсо, мага кыяматтын белгилери тууралуу айтып бер. Кыяматка чейинки аткарыла турган белгилер тууралуу айтып бер" деди. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ан талидал амату раббатаха ва ан тарал хуфатал уратал алата ри'a ша'i ятатавалуна фил буньян." Күң аял өзүнүн кожоюн төрөйт. Анан жылаң аяк, кийерге кийими жок кедейлер, малчылар бийик имараттарды курууда бири-бири менен атаандашканына күбө болосуң, көрөсүң деп жооп берди. Омар радиаллаху анху айтат: "Андан кийин ал адам туруп чыгып кетти ал жерден. Арадан бир аз убакыт өткөндөн кийин Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам менден: "Я Омар, атадри манис саил?" Умар, тиги суроо берген адам ким экендигин билесиңби?" деди. Мен: "Аллах жана анын элчиси жакшы билет" деп жооп бердим. Мына ошондо пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Фа иннаху Жибрил атакум юаллимукум динакум." Чындыгында ал адам Жебрейил периште болчу. Силерге диниңерди үйрөтүп, суроо узатып келген эле деп айтты. Сахих Бухари жана Сахих Муслим. Хадиске түшүндүрмө. Ислам деген эмне? Ислам сөзүнүн тилдиктеги мааниси, сөздүктөгү мааниси моюн сунуу, баш ийүү дегенди билдирет. Ал эми шарият жактан караганда ал төмөнкү негиздерден турат. Биринчи, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок жана Мухаммад анын элчиси деп күбөлүк берүү. Бул күбөлүк келменин мааниси адам тили менен, жүрөгү менен жалгыз Аллах гана сыйынууга татыктуу экендигин бекем тастыктап, келменин талаптарын, шарттарын толук аткаруусу. Ошондой эле Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллах тараптан келген элчи экендигине жана анын айткан сөздөрүнө эч шектенбестен терең ишенүү. Ал алып келген шариаттын өкүмдөрүн толук аткаруусу жана ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыйган иштерден тыйылуу жана аны бардык адамдардан жогору коюп,
үлгү тутуу жана пайгамбарыбыздын гана жолун жолдоп сүннөттөрүн аткаруу. Экинчи, намазды толук аткаруу. Тагыраак айтканда, намаздын убактысы кирген учурда шарттарына, талаптарына ылайык жана калтырбастан дайым толук түрдө аткарып жүрүү. Пайгамбарыбыздын хадистеги бул сөзү, намаз тууралуу айтылган сөзү, парз, сүннөт жана нафил намаздардын баарысын өз ичине камтыйт. Үчүнчү, зекет берүү. Зекет бул адамдын тапкан мал мүлкү белгилүү бир өлчөмгө жеткен кезде андан милдеттүү түрдө алынуучу мал мүлк өлчөмү. Ислами парз болгон салык. Зекеттен алынган ал акчалар шарият белгиленген адамдарга гана берилет. Мисалы, кедей кембагалдарга, муктаждарга, мусапырларга, карызы көп болгон адамдарга, жетим жесирлерге жана башка ушул сыяктуу адамдарга гана бөлүп берилет. Баса белгилей кетчү нерсе, мусулмандарга намаз окуу парз болгондой эле зекет берүү да парз. Азыркы учурда көпчүлүгүбүз зекет бере турган деңгээлде бай элебиз. Бирок эмнегедир өзүбүздү кедей сезип бербейбиз. Эң аз дегенде 200 дирхам күмүш акчасы бар адам же ошого барабар болгон мүлккө ээ болгон адам, ал акчасы бир жыл бою мүлкүндө турса, кемибей турса, анда ага зекет берүү парз. Этият бололу, урматтуу мусулман бир туугандар. Биздин Ханафи мазхаб боюнча 200 дирхам күмүш теңге 625 грамм күмүш болуп, сомго эсептегенде 21 000 сом болот. Кимдин эң аз дегенде содада турган 21 000 сому, же болбосо $300 акчасы болсо, анда ал адамга зекет берүү парз, ал адам бай. Жана ал садака алганга болбойт, садака алуу арам ал адамга. Ойлонолу боордоштор, кыямат күнү байлыгыбыз, мал мүлкүбүз жылан болуп бизди чагып жүрбөсүн зекет бербедиң деп. Төртүнчү, Рамазан айында орозо тутуу. Орозо бул таң аткандан күн батканга чейинки убакыттарда орозону буза турган иштерден тыйылуу, ооздача турган нерселерди аткарбоо. Рамазан айында орозо кармоо, орозо тутуу Аллахтын пенделерине болгон буйругу. Бешинчи, ажылыкты аткаруу. Шариатта белгиленген убакытта Каабага барып, Меккеге барып, ажылык милдеттерди аткаруу ар бир мусулмандын парзы. Эгерде мусулман адам ажылыкка барууга толук шарты болсо, анда ал үчүн өмүрүндө бир жолу ажылык ибадаттарын аткаруу, ажылыкка баруу парз болуп эсептелинет. Андан кийинки маселе ыйман деген эмне? Ыйман сөзүнүн тилдик мааниси ишенүү, тастыктоо дегенди билдирет. Ал эми шарият жактан алганда төмөнкү негиздерден турат ыйман. Биринчи, Аллахка ыйман келтирүү. Тагыраак айтканда, Аллахтын бардыгына, анын жалгыз экендигине ыйман келтирип, терең ишенүү ыйман эсептелинет. Ал жалгыз өзү гана сыйынууга татыктуу бүткүл ааламдын жаратуучусу, башкаруучусу, ээси, бардык маклуктардын ырыскы берүүчүсү, чексиз кудуретке ээ улуу зат. Экинчи негиз, периштелерине ыйман келтирүү. Алардын бар экендигине терең ишенүү, периштелердин бар экендигине. Периштелерди Аллах нурдан жараткан. Алар Аллахтын өкүм буйруктарын кечиктирбестен дароо аткарышат. Эч качан Аллахтын буйругуна каршы чыгышпайт. Алар Аллах буйруган милдеттерди кечиктирбестен дароо аткарышат. Алардын ысымдары бар. Кудурети жана милдеттери жактан бири-биринен айырмаланышат. Кээ бирлеринин даражалары кээ бирлеринен артыгыраак. Алар жеп ичпейт, алардын эркек ургачы деген сыпаттары жок. Алар бала чакалуу болуу, көйүү сыпаттарга ээ эмес. Аят хадисте билдирилгендей эле периштелердин түрлөрү көп. Алардын канаттары бар, алардын саны канча экендиги жалгыз Аллахка гана маалым. Үчүнчү, китептерге ыйман келтирүү. Үчүнчү негиз. Аллах тараптан түшүрүлгөн китептерге ишенүү бул милдет. Аллах тараптан түшкөн китептер Таурат, Забур, Инжил, Ыйык, Куран жана Ибрахим менен Муса пайгамбарга берилген сохуф, баракчалар. Бул китептер Аллах тараптан түшкөн. Бирок азыркы күндө Ыйык, Курандан башка китептердин баарысы бурмаланып, өзгөрүлүнүп кеткен. Аллах тараптан түшкөн китептерге ишенүү бул ар бир мусулмандын парзы, милдети. Төртүнчү, элчилерге ыйман келтирүү. Адамдардын өздөрүнөн чыккан элчилерге жана пайгамбарларга ишенүү, ыйман келтирүү милдет. Алар адамзатка Аллах тараптан жиберилген. Ар бир мусулман ушул ишенимде болуу парз мусулманга. Кимде ким кайсы бир пайгамбарды четке каккан болсо,
же аны пайгамбар эмес деп таанган болсо, анда ал адам динден чыгат. 5. Кыямат күнүнө ыйман келтирүү. Кыямат күндүн болушуна терең ишенүү. Аллах бардык адамдарды акыретте кабырларынан тирилтерине ишенүү. Ал күндө бүткүл адамзат Аллахка сурак беришет. Ошого ишенүү бул фарз милдеттер. Ар бир адам бул жашоодо кылып өткөн ар бир иши үчүн суралат. Ошондой эле Куран сүннөттө кыямат күнү боло турган кабарларга ишенүү, мисалы кабыр азабы жана кабырдагы ырахаттар жана жыргалчылыгы, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын Каусар көлмөсү, шапаат кылуусу, Сырат көпүрөсүнөн өтүү, бейиш же тозокко кирүү, ушуга ыйман келтирүү дагы ыймандын парыздарынын бири. 6. Тагдырга ыйман келтирүү. Тагыраак айтканда, адамдардын жашоосунда болгон бардык жакшылыкты жана жамандыкты Аллах жазып койгон. Аллах Таала аны алдын ала белгилеп койгонуна, ошондой эле бардык нерсе тагдыр боюнча болоруна терең ишенүү мусулмандык милдет. Анткени Аллах Таала ар бир адам баласынын тагдырын ал адам жарал электе эле жазып койгон. Ал адам ошол нерсени аткарарын Аллах Таала алдын ала билген жана аны ага тагдыр кылып жазып койгон. Ошону менен бирге эле Аллах адамга дагы тандоо укугун берген. Адамдын ар бир кылганы ал өз тандоосунун чегинде ишке ашат. Адамдардын жашоосундагы ар бир иш Аллахтын жазган тагдырынын чегинде гана болот. Мына ошондой ишенимде болуу зарыл. Ихсан деген эмне? Ихсан деген сөздүн мааниси Аллахка карата жакшылык жана айкөлдүк кылуу. Аллах парз кылган, важып кылган буйруктарды толук аткарып, ага кошо мустахаб болгон, нафил болгон амалдарды дагы, сооптуу иштерди дагы кылдаттык менен аткаруу ихсан болот. Талаптагыдай кылуу ибадаттарды толук аткаруу. Башкача айтканда, ар бир кылган ибадаттарды, иш-аракеттерди Аллах үчүн гана чын ыкластан аткаруу. Аллахты көрүп турганыңдай сыйынуу, сен аны көрбөсөң да, ал сени көрүп турарын анык билүү жана ошону менен бирге ар бир иште пайгамбарыбызды ээрчүү, пайгамбарыбыз буйруган иштерди гана аткаруу ихсан эсептелинет. Мына ушуну ихсан деп аталат. Мисалы, зекет берүү адамдын мойнуна жүктөлгөн парз садакалардан. Ал парз садакадан сырткаркы кайрымдуулук иштерди кылган адамды ихсандын бир түрү деп аталат. Эл арасында ихсан сөзү кайрымдуулук деген гана түшүнүк менен тарап келген. Парз зекетти бергенден кийин андан сырткары кайрымдуулук кылуу ихсандын бир түрү. Бирок ихсан бир эле садака берүү деген эле түшүнүктү бербейт. Кандай гана ибадат болбосун, Аллахты көрүп турганыңдай сезим менен талаптагыдай кылуу ихсан болуп саналат. Намазды толук аткаруу ихсан, нафил намаздарды окуу ихсан, жакшы сөздөрдү сүйлөп жүрүү дагы ихсан болуп саналат. Мына ушул сабактарды дагы башкаларга бөлүшүп коюу дагы ихсан болот. Кыскасын айтканда, Аллахты көрүп турганыңдай сыйынууң ихсан. Сен аны көрбөсөң да, Аллах сени көрүп турат. Кыямат качан болот? Кыяматтын качан болоорун жалгыз Аллах гана билет. Андан башка эч ким билбейт. Анткени адамзаттын эң улугу болгон Мухаммад пайгамбар да жана периштелердин арасынан эң улуу болгон Жибрейил периште да анын качан болоорун билишкен эмес. Бирок кыяматтын белгилери бар. Кыямат болоордон алдын аткарыла турган кээ бирки белгилер бар. Кыяматтын чоң жана кичине белгилери болуп, алардын кээ бирлери болуп өттү. Эми болот деп күтүлүп жаткандары да бар. Алардын кээ бири жогоруда хадисте айтылгандай эле, Жабраилдин суроосу аттуу хадисте айтылгандай эле, күңдөр өзүнүн кожоюндарын төрөйт. Жылаң аяк, кийими жок, кедейлер, малчылар бийик-бийик имараттарды курууда, үй курууда бири-бири менен атаандашып, жарышып калат. Жана башка белгилер. Негизи кыямат тууралуу маселе көп. Буйруса кийинки сабактарда бул темада кеңири токтолобуз иншалла буйруган болсо. Урматтуу Аллахка моюн сунган мусулман бир туугандар. Биз ислам дини тууралуу толук маалымат берген Жибрейилдин суроосу аттуу хадиске кыскача түшүндүрмө бердик. Эми бул хадисте камтылган пайдаларды айтып, бүгүнкү сабакта жыйынтыктайбыз. Хадистен алынган сабактар. Биринчи, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөздүүлүгү жана жөнөкөйлүгү. Себеби ал дайым сахабалар менен бирге чогуу отурган. Алардын арасында өзгөчөлөнгөн эмес, өзүн өйдө коюп текеберленген дагы эмес. Экинчи, периштелер ар кандай келбетке, кубулушка айланууга жөндөмдүү. Анткени хадисте Жибрейил периште адам кейпинде келди. Үчүнчү, мугалим менен окуучунун ортосундагы адеп.
Себеби Жебреил периште пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бетме-бет тизе чөгүп отурду. Алдына келип бетме-бет тизе чөгүп отурду. 4-чү, ислам дининин артыкчылыгы айрыкча анын эң негизги түркүгү болгон күбөлүк келмесинин ордунун бийиктиги. Себеби адамзатка кандай гана пайгамбар, элчилер жиберилбесин, алар эң биринчи эле дааваты ла илаха иллаллах келмесинин шарттарын аткарууга, Аллахка гана сыйынып, ага гана ыйман келтирүүгө чакыруу менен башташкан. 5-чи, ислам 5 түркүктөн турат. 6-чы, намаздын маанилүүлүгү жана фазилеттүүлүгү, артыкчылыгы. Ал күбөлүк келмесинен кийинки эле айтылды хадисте. Себеби ал эң улуу ибадаттардын бири болуп саналат. 7-чи, намазды толук аткаруу, туура аткаруу. Башкача айтканда, важиптарын, сүннөттөрүн, мустахабтарын жана адептерин толук аткаруу талаптагыдай кылып. 8-чиси, Рамазанда орозо тутуу, Каабага, Меккеге барып ажылык кылуу жана зекет берүү исламдын түркүктөрүнөн болуп саналат. Парз ибадаттардын бири. Бул ибадаттар парз кылынган. 9-чу, ислам менен ыйман бири-биринен айырмаланат. Мына ошол себептен Жибреил периште экөөсүн эки башка сурады. 10-чу, исламдын түркүктөрү сыяктуу ыймандын да түркүктөрү бар. 11-чи, эгерде ким ыймандын бир эле түркүгүн четке каккан болсо, анда ал адам динден чыгат. Албетте, кайсы бир адам билбестен же жаңылып кетип ушундай оор сөздү айтып жиберсе, ага түшүнүк берилмейинче анын үстүнөн өкүм берилинбейт. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.